Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 19 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Южный магистралдын жээгинен туғандар 4 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Менчил болуп келүү жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Южный магистралдын жээги Ынтымак парктын бет маңдайы батыш тарабы бар. Ушул жерде Ихлас курулуш компаниясы салган. Ихлас резиденстен мынакей бул үйлөр болуп калат. 4 бөлмөлүү квартира сатылып атыптыр туғандар. Анан бир аз эле түштүктү карай бассаңыздар, Южный магистрал Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн кесилиши. Көпчүлүгүңүздөр билген Аларча торговый центри. Түндүктү карай келсеңиздер, Акунбаев көчөсү, ошонун ары ушинтип кете берет. Түз барсаңыздар, андан ары филармония болуп кетет туғандар. Мына ушундай. Эми барып калган маалыматты берейин туғандар. Мынакей бул короосу туғандар. Бул жакта балдар ойногон аянтча. Мынакей отурганга мындай жайлар, фонтан бар экен мынакей. Бүгүнкү чыгыштагы 4 бөлмөлүү квартира туғандар мынакей. Бул көп кабаттуу үйдө жайгашкан. 14 этаждуу үйдүн 3-чү этажы болуп калат. Мынакей. Так. Эми азыр ички тарабына кирип калган маалыматтарды бир чекеден берейин туғандар. Бул жакта подъезден киресиздер же подъездин да көргөзүп коеюн ба? Подъездин деле көргөзүп коеюн. Бул жакта мындай тротуарлар. Короосунда бул жакта мындай туялар дагы бар экен. Так. Бул подъезден киресиздер. 3-чү этажга чыксаңыздар эле сатылуучу 4 бөлмөлүү квартира жайгашкан туғандар. Мынакей туғандар, 3-чү этажга чыгып келип калдым. Чыгып эле оң тарапка карай бурулсаңыздар, мынакей бул эшикте бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартира жайгашкан 4 бөлмөлүү. Так, андан ары эгер сол тарапка карай кетсеңиздер, бул жакта эс алып турган мындай жай. Кемлер тамеки чегишет туғандар мынакей. Ушундай жайы. Андан ары эми квартирага кирип калган маалыматты берейин. 14 этаждуу үйдүн 3-чү этажында жайгашкан. Так, мынакей бул кире бериши, холл. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей 4 бөлмөлүү квартира 230 квадрат метр. Оң тарапта мынакей зал туғандар. Зал. Коммуникация боюнча айтсак, отопление. Короодогу чоң котел менен ушул көп кабаттуу үйлөрдүн баары жылыйт. Короодо котел туғандар, анан газ, канализация, суу, свет калганы баары бар. Бул залдан 2 чоң айнек жана бирөөсүнөн балконго чыгып кете аласыздар. Бул көп кабаттуу үйдүн түштүк тарабы болуп калат. Бул жерде Южный магистрал Манас проспектисинин кесилиши, батыш тарабында мынакей Манас Түрк университети. Бул жакта чоң торговый центр Аларча. Мына ушундай. Бул болсо балкондун көрүнүшү туғандар. Так, андан ары. Эшик терезелер деле баары чет өлкөнүкү, импортный дейт. Так, андан ары. Бул жакта спальный бөлмө. Спальный бөлмө ушундай чоң экен туғандар. Караңыздар. Бул спальный бөлмөнүн деле түштүк тарабынан 2 терезе жана бирөөсүндө балкон туғандар. Бирөөсүнөн балконго чыгып кете аласыздар. Мынакей. Балкон. Бул спальный бөлмөнүн өзүнүн санузелі. Бул жакта гардероб же болбосо кимиңиздер алсаңыздар, өзүңүздөр каалагандай бир бөлмө кылып алсаңыздар болот, жакан. Так, андан ары. Азыр кирдик, залды, спальный бөлмөнү көргөздүк туғандар. Андан ары бул жакта общий санузел и детский бөлмө, кухня. Анан бул жактар азыр мен бир чекедин катарынан көргөзөйүн. Бул жакта түз эле кирсек, дагы бир
общий санузелдин бөлмөсү. Мынакей. Андан кийин бул жерде дагы бир детский бөлмө. Түндүк тарабынан терезе. Мынакей бул жерден короо кенен көрүнөт. Отопление ушул короосундагы котел менен, чоң котел менен ушул көп кабаттуу үйлөрдүн баары жылыйт туугандар. Балдарыңыздар ойносо терезеден кенен бери келди акырганга кенен мынакей балдар ойногон аянчат эле алдымда экен. Андан бул балдар бөлмөсүндө өзүнүн мондай чакандагы мондай бөлмөсү бар. Гардероб кылабы же эмне кыласыздар, сабак даярдаган жай кылабы. Кыскасы, мына ушундай жалпысынан 230 квадрат метр чоң 4 бөлмөлүү квартира экен туугандар. Так, андан ары. Бул жерде кухня. Студийный экен. Мынакей бул жагы чоң кухня туугандар. Газ киргизилген. Бул жактан деле 2 балконго чыгып кете аласыздар. Бул жакта 1 балконго, жана бул жактан дагы 1 балконго. Бул жагынан чыгып, тиги жагынан кирсеңиздер деле болот экен. Балкон чоң. Мынакей. Эмеси фасады мондай сары таш беле ушулар эмне болуп калат? Дурста байкелер комментарийге өзүңөр жазып кетсеңер болот. Так, андан ары. Документ боюнча айтсак, техпаспорт бар, даяр алсаңыздар сиздерге өткөрүп беребиз дейт. Кухня и бул жакта дагы бир балдар бөлмөсү. Бул жакта мындай эшиктер орнотулган. Дагы эмне маалымат туугандар. Ошондо сиздерге азыр залды, спальный бөлмөнү, төрүндөгү детский бөлмө, 4-чү бөлмө балдар бөлмөсү жана чоң кухняны көргөздүк. И киргенде эле сол тарапта мындай чакан бөлмө калган. Бул жерде эле ушул ажаткананын бөлмөсү экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат калды айтылбаган. Бул 4 бөлмөлүү 230 квадрат метр болгон квартиранын баасы туугандар квадрат метрине $1350 сурап атыптыр. Квартира ээлери. Бул срочно эле сатып аткан баасы экен. Негизинен бул Ихлас резиденсте мындан деле кичине кымбатыраак экен негизи. Срочный сатканына байланыштуу $1350 квадрат метрине сатып аткан учуру. Ээлердин номерин мен экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп, маалыматтар болсо алып көрүңүздөр туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.